ичиңе сонун дүкөн турбайбы? Баары бар экен эй. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амай. Жага. И, Сен момундай эле жасай аласыңбы? бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет. Адам эмнеси менен баалуу? Адам болгон үчүн баалуу, анан сыры бар үчүн баалуу. Ар кимдин сыры бар. Бирок айткысы келбеген аялуу сырлары болот. Кээде ошону бирөөгө ишенип айтып койсо, ал аламга жайып ийет да. Негизи сыр айткан адам өзүн өзү күнөөлөш керек. Анткени өзү жашыра албаган сырды бирөө жашырбаса, аны айыптап кереги жок. Бирок негизи аманат катары сыр айтылдыбы? Ага аманаттай мамиле кылыш керек. Эми сыр айтылбаса деле адам деген адам, анын көзү бар, анын кулагы бар, бирөө жөнүндө угуп калат, бирөөнүн бир кемчилигин көрүп калат. Ошону жайбаган жакшы. Эсептен дегенде ким эгерде бирөөнүн айыбын ача турган болсо, Алла Таала да анын айыбын ачып коет экен да. Бул бар нерсе экен. Үйдө бекинип жатсаң деле, оронуп алсаң деле, ушул айыбыңды ачылып, адамдардын арасында айбириң кетип калат деген бир сөз бар. Бирок ким эгерде ушундай сабыр кылып, токтоолук кылып, бирөөнүн айыбын жашырып кое турган болсо, Алла Таала деле анын айыбын жашырып коет дейт. Мен башканы айтпайын. Мисалы, адам акыры көз өтөт бул дүйнөдөн. Бизде кепиндештин алдында адам кирип жууп чыгат. Ошо жууп атканда денесинде кемчилик болсо ушундай айтпаш керек экен. Өлүктүн сырын жашырган биздин динибиз, биздин ыйманыбыз тирүү адамдын сырын, тирүү адамдын кемчилигин андан бетер жашырат. Эмне үчүн биз кийимчен жүрөбүз? Адам кийим бул адамдын айбирин, уятын дагы коргойт, ошол эле мезгилде жылуулук дагы, ошол эле мезгилде сулуулук дагы. Кудай кийимсиз калгандан сактасын. Анан ушу бир окуяны устаздардын, алымдардын бири айтып берген эсимде бар. Бир имамдын түшүнө бир пайгамбар алейхисалам өзү кирип, түкүнчө коштан айтып кой, сүйүнчүлөп кой, мени менен бейиште бирге болот деп айткан экен да. Анан имам аябай таң калат экен. Мен имам болсом, мен менет кылып атсам, мен элге илим үйрөтүп атсам, эмне үчүн ушул менин коштунам деп барып, анан эртеси сырыңды айтчы, сага бир жакшы жаңылыгым бар десе айтпай коет да. Жок, бир сырыңды айт. Ошону айтсаң анда мен сага бир дүйнөдө болбогон жакшы бир жаңылыкты айтып берем, сүйүнүчтүү кабар айтып берем сен жөнүндө дегенде анан айткан экен, ошол үйлөнгөнмүн. Үйлөнгөндөн кийин аялымдын боюнда бар экенин билдим депчи. Ошондо оюм ар деме келди. Айтып койсомбу, сырын ачсамбы, ата энесине барып тополоң кылсамбы деп, бирок ушундай сабыр кылып, Кудайдан сабыр тилеп, эч кимге айткан жокмун. Аялымдын да айбирин жашырдым. Анан аялым төрөгөн мезгилде 5 айда эле төрөдү. Элдин баары эми санап турат да үйлөнгөн учурун. Атайын мечиттин алдына апарып коюп койдум намаз башталарда. Намаз окуп атканда бала ыйлай баштады, элдин баары чыгып, баланы бирөө таштап кетиптир, ким эле ким деген мезгилде мен багып алайын деп кайра үйүмө көтөрүп келгенмин депчи. Ошентип аялымдын айбирин жашырганмын, өзүмдүн аркамдан да сөз ээрчиткен эмесмин деген бир окуяны айтып берген экен да. Көрдүңүзбү, бирөөнүн айыбын жашырган кандай сонун нерсе. Мисалы, бизде деле эгерде бирөөнүн айыбын жашырам десең, өзүңө бир карап көр да, айыбың барбы же жокпу? Бирөө билбесе деген окуяларыбыз канча, бирөө билбей эле койсо, эч ким укпай эле койсо деген сапаттарыбыз канча. Ошон үчүн Алла Таала аларды жашырып келе атпайбы? Анан эле биз азыр лайк топтойм, сенсация кылам, резонанс кылам деп эле соц тармактарга жазып ийип атабыз, айтып ийип атабыз, убагында алымдарды уят кылдык. Мисалы, Чубак ажеке жанагы экинчи жолу үйлөнгөндө кандай гана сөздөрдү айткан жокпуз. Бирок ал киши бизге караганда шариятты жакшы билет. Ал киши бизге караганда да имандуу, намустуу киши болгон. Анан ошого келип эле мындай ушундай адамдарды деле уят каруудан тартынбаган жактарыбыз кээде болуп калып атат. Эми бар жөнүн айтпайын, эми айрым адамдар. Бирок ушу бирөөнүн айбирин ачкан адам бир күн өзүнүн айбири ачылат, бул турган маселе да. Бирок эки маселе боюнча мен бир устаздарыман сурап көргөнмүн. Ошол эле Чубак ажеке айтса керек эле, эгерде дейт бирөө мамлекетке кыянат кылып атса, мамлекетти уурдап атса дейт, коррупция кылып атса, аны айтыш керек дейт. Анткени бул бүт адамзатка, өлкөгө зыян тийип атат дейт. Кээ бир адам бир жеке жашоосунда кемчиликтер болот дейт, бир жеке жашоосунда аялуу сырлары болот дейт. Аны эч качан айтпаш керек дейт. Эч качан айтпаш керек. Керек болсо жаш бала дагы аманат кылып айтса, апама айтпа деп, мен айтпайм. Кичинекей кызым бир жолу кетип атып айтат, бала бакчага баратып, ата мен бир баланы жакшы көрүп калдым, сүйүп калдым деп. Мага аябай эле мындай башкача кабыл алдым, анткени өзүңдүн кызың мындай акылга салсаң бала бакчадагы сүйүүнү ким коюптур? Бирок эми сезим деген сезимди, адам деген адам. Бирок бир өтүнүштү айтты, апама айтпаңыз деп. Апасына айткан жокмун. Бирок кийин апасына билиниптир, көрсө эжесине айтып койгондо эжеси келип айтып таштаптыр да. Аял кишинин ичинде сыр жатпайт деген сөз бар экен, бирок эми аялдарда деле кээде эркекке караганда сырды сактагандар бар. Анан негизи эч кимге айтпа деп туруп айткан сырлар тез таркайт, ушуну бир айтып коеюн. Айтса дагы жөн эле айтып бериш керек да, эч кимге айтпа десе,
баягы ооруган жериңди айтсаң адам ошол жерге катуураак муштайт деген сыяктуу бир нерсе бар да. Ошон үчүн эч бир айыбың жок болсо дагы бирөөнүн айыбын айтсаң ошол бирөөнүн айыбын ачкандыгың сенин чоң айыбың болуп калат да. Бирөөнүн акысына кирбе деп коет го, бирөөнү ура турган болсоң, аркасынан сүйлөй турган болсоң, бирөөнүн айбырын кетире турган болсоң, бул жакшылык алып келбейт. Анын үстүнө алымдар айтып коет, ошол кишинин күнөөсүндө каласың акыретке барганда депчи. Эми Кудай бетин ар кылсын, өзүбүздүн күнөөбүз эле канча. Ошолор кечирилсин, анан бирөөнүн күнөөсүн да көтөрүп алып туруп, андан ары эмне болот өзүңдөр билесиздер. Ошого ушул нерсени бир сыр сактоо деген адам кадимкидей эле машыгыш керек. Сыр сактаган кадимкидей эле чокту кармагандай эле оор нерсе экен да. Ошон үчүн бирөө сыр айтам десе, эгер таркатпашка көзүң жетсе ук, болбосо айтпай эле койчу мага деп эле кутулган жакшы да. Адам ушундай бир жүктү көтөрүш кыйын го. Мисалы Искендер Зулкарнайн деген бирөө айтат, эми Александр Македонский деп бирок ал эмес, ал башка адам болгон. Башында мүйүзү болгон деген сөз бар эмеспи? Ошону чачтар ачып билип калат эмеспи? Эми чачтын алдырып атканы билинет да. Анан бүт бардыгынын башын алдыра берген деген сөз бар, эми ал жалган деле болуш керек. Бирок ал ушул бир токоч берип коет дейт да. Анан ал энемдин сүтүнө бышкан токоч эле дегенде, эмчектеш болуп калыппыз, бир тууган болуп калыппыз деп аны өлтүртпөйт. Бирок ошол сырды айта албай кыйнала берет да, баягы сакташ аябай кыйын болот. Анан эмне кылышын билбей бир алымдан сураса, тоолорго бар дагы. Анан булактарга айтып келсең, ичиңден чыгат да бошоп каласың. Мындай жүктөн арыласың десе, булактарга барып айтып келген экен. Анан ошол булактардан сууларды куюп алып, бир ойной турган инструмент болгон экен да. Суусу жок, ойнолбойт экен ал инструмент. Бир чопечор сыяктуу же чор сыяктуу. Анан адамдар бар ошол булактан суу алып алып, анан чопочорду ойногондо чопочордун үн чыккан экен да, Искендер Зулкарнайнын башында мүйүзү бар деп. Көрдүңүзбү? Сырды керек болсо булак да сактай албай атат да, табигат да сактай албай атат. Ошон үчүн Кудай ошо бирөөнүн сырын ачкандан сактасын, бирөөнүн айыбын ачкандан сактасын. Биздигиче мына депутаттар кээде ар түрдүү сөздөр айтылат, ар түрдүү пикирлер айтылат. Анан ачуу менен бирдеке дебейин деп аябай эле карманам, ачыгын айтайын. Кээде бизге деле ар түрдүү материалдар келет. Колдон келсе бирден эле чакырып сүйлөшкөн жакшы болот да. Ушундай бар экен, оңдоп кой колдон келсе депчи. Жаш бала деле бир айып кылып алса, атам менен апам билбей калса экинчи кайталап айта элем деген бир ой болот, байкасаң. Анан сен айыбын айта берсең, дагы экинчи коркунучтуу жагы бар, адамдын уятын кетирип аласың. Уят кеткенден кийин ошол нерсени ачык эле кыла баштайт. Ошон үчүн айта берсең бет катат дейт, ура берсең эт катат дейт. Кудай ушул бири-бирибиздин сырыбызды сактаган эл бололу. Бекерден айтпайт да, ал эркек айтпайт деп. Бул эркектик сыпат да, адамдык сыпат. Ошон үчүн Кудай таала бизди мырза кылсын, адам кылсын, бирөөнүн бир акысына киргенден сактасын, бирөөнүн уят болушуна себеп болушунан сактасын. Анткени ар бирибизде ушундай нерсе бар, эч ким билбей эле койсо деген бир сыпат, сыр ар бирибизде бар. Кудай биздин дагы намазыбызды ар бирибиз сактасын. Адамдар канчалык сөз кылган сайын ошончолук анын күнөөсүн жеңилдетет экен да, күнөөсүн таркатып бөлүп алат экен. Ошон үчүн кээ бир адамдар өздөрү жөнүндө бир жалаа жабылганда, же бир сөз таркатканда, же бир ушак таркатканда, же бир ушундай сырын ачып койгондо ошолорго белек бербейчү экен. Жакшы эле кылдың бир жагы, эмне себептен дегенде, күнөөмдү кантип кечирилишин билбей аттым эле деп. Күнөө адам ооруганда кечирилет дейт, бир башына иш түшкөндө кечирилет дейт, тобо кылганда, жана башка бир жагдайлар бар, бирок ушундай жеңил кечирилгенине Кудайга шүгүр дегендер да бар экен. Экинчиден, сынбаш керек эми. Сынбай алдыга умтулуп, бардыгы сен менен алек болуп атканда сен Алла Таала менен алек бол деген сөз бар да. Жаратканга жакындап, тобо кылып, бул да эми Алланын эрки менен болду, балким жакшылыккадыр. Эми балким мындан да бир башка деңгээлге чыгам. Анан адамдар эми айтып бир күнү калат болуш керек, анткени дүйнөдө жаңылыктар күндөн күнгө болуп турат. Андан да бир маанилүү жаңылыктар болуп кетиши мүмкүн. Анан дагы кээде ойлонот экен да адам, ушу дүйнөнүн көңүл борборунун чордонунда мен турам деп. Андай деле эмес, ар кимдин өзүнүн проблемасы бар. Ошон үчүн мындай тарыхта күчтүү адамдар көп эле болгон. Ошондойдон кийин да кайра калына келген, бутуна туруп кеткен инсандар көп эле болгон. Эми Кудай эч кимдин башына салбасын андайды, бирок Кудай ар бир адамга күч кубат берсин, эрк берсин, мындай бекем мүнөз берсин деп тилейт элем. Ичиңе сонун турбайбы? Баары бар экен. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амайт. Жага. Сен момдайлар жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет.